Күйде. Айтыңыз. Саламатсыздар. Рахмат, Талантин Турманович, Сарбагышев, Максат, 36-чы округ, Скор районы. Бактыргерч, мен сизге суроом болуп калат, баарыңыздарга белгилүү. Бүгүн ушундай шарт түзүлүп аткандыгына байланыштуу, сиз өзүңүз баш болуп келип атасыз. Ушул 104 километр балыкчы корумду жолу боюнча. Бүгүнкү күндө баарыңыздар билесиздер, көптөгөн иш-чаралар болот, жайкы туристтик сезон болот. Деги эле мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларда ушул көлгө барган учурда бүгүнкү күнгө чейин 19 километри дээрлик эчтеке болбой эле, себеби ал жерде айыл чарба багатындагы жерлерди сугаруу, ирригация маселелери бар. Ошол эле сугат суусу өтө турган лотоктор. Андан сырткары жарыктандыруу, обочиналар, бүгүнкү күндө дээрлик бул жол негизинен качан бүтөт деген суроодо, себеби мунун ар кандай имиштери жүрөт, баягы иш козголгон же ушундай бир нерселери бар деген сөздөр жүрөт. Ушуну бир эртелетип бүтүрсөк, мен ойлойм, баягы жалпы элге жакшы шарт болот беле деп убактымда. Балыкчы корумдуга акча бөлүнгөн. Азыр жыйынтыктар боюнча качан бүтөт деп азыр министр транспорту жооп берет. Анан ирригацияга дагы 1 миллиард 700 миллион быйыл бөлүнгөн. Ошол министр Бактырбек, бул жерде жана жолдон өтө турган түтүкчөлөр болуп атат. Түшүндүм. Ошол тиги транспорт министрлигине Бактырбек, жолго бөлүндү, балыкчы шаарынын ичине, объезднойго, жанагы сарык клетке. Билем, ал 40 миллион. Бер жакка такыр бөлүнө элек. О. Ушуну бир көзөмөлдөп, кандайдыр деңгээлде иш алып барсак, мен оюмча жакшы эле болот эле деген ой. Азыр биз акча бөлүндү. Эми бул жакта тартибин айтып койсун. Айтып коюңузчу. Максатбек Канатбекович, сиз айтып аткан балыкчы корумду жолу боюнча 18 километр участок алган, балыкчы Тору айгыр деген участогу. Бул жылы 472 миллион сом каралды. Эми толук кандуу бүткөрөлү десек 2 миллиард сом керек. Бирок бул жылы ошол 472 миллион сом каралып атат. Азыркы учурда. Ошонун ичинде биз мына 18 километрден баягы сиз айткан түтүкчө жумуштарын баарын жумуштарын бүтүрөбүз, Кудай буйруса. Андан сырткары мына Чолпон Ата шаарында сиз айтып аткан түтүкчөлөр боюнча азыр мэрия менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Ошо бул жылы бир топ курулуш иштери каралган. Хорошо, рахмат. Ушуну көзөмөлгө алып, жалпы көзөмөлгө алабыз. Дагы акча бөлүнсө. Кийинки суроом анда. Ушул эле цифровизация боюнча Бактыргеш, мына биздин маңдайыбызда азыр окуп отурсак, токтомдун долбоору турат, комитеттен каралыптыр. Телеком, Сберегательный банк, Мегаком, ТНК, Дастан дейт. Мисалы, ушулар кирип атыптыр. При Министерстве цифровизация турабы? Ушунун негизи максаты кандай болуп калат? Кандай дейсиз? Мен Телеком менен Мегакомду түшүнүп атам, бирок ТНК Дастандыкы бул биринчиден. Экинчиден мен муну сураган негизги баягы түпкү мен түшүндүрүп берейин, жооп берип койсоңуз андай. Мындай мисал катары түшүндүрүп берейинчи Дастан боюнча. Мисалы 20-жылда октябрда бул жерде тополоң болуп, бул мисал айттым да, жогорку кеңеште бул жерде компьютерлер жок болуп, сервистер жок болуп, мындай айтканда дата-центр жок болуп кетти да. Урматтуу коллегалар. Бул чоң дата-центр мамлекет деңгээлде дата-центр болот. Ал жерде биринчи кезекте биздин бүт Кыргызстанда болгон мамлекет деңгээлиндеги маалыматтын коопсуздугу. Экинчи аянтча. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, ал жерде дата-центрде биздин Кыргыз мамлекеттин мындай айтканда мозги ошол жерде турат да, мээси. Бүт баягы ошол жака келет да, аны коргош керек, урматтуу коллегалар. Коргош керек. Анткени ал жерде дагы мындай айтканда Дастанда дагы технологияны жаратуучу да завод. Бүгүнкү күндө биз мына Дастан завод, бүгүнкү күндө мына азыр биз ушу контрабанда менен күрөшүп атпайбызбы? Навигациялык пломба жасашты. Чек арадан кирет, пломбаны коет, Ошко барабы, Ат башыга барабы, көлгө барабы, ошол жерде навигациянын пломбасы ошол жерде ачылат, көрүнүп турат. Ошондон ал жерде бир ушу Дастан. Эми Телеком менен Мегаком бул коммуникация, урматтуу коллегалар. Ал коммуникация, ал керек.
Issик көлдө Торайгырда болобу, Чолпон Ата болобу, жөнөкөй биздин абышкабыз төлөм кылса ошол тиги төлөш керек. Бирок Ага макул мында. ал төлөш керек. Коммуникация. Бирок төлөгөн шарт бул только банк кыла алат буну. Банк жасай алат. Телекомдо дагы, Альфа Телекомдо дагы ал банк платежный тиги жасай албайт. Аны только банк кылат. Ошон үчүн бул жерде биз инфраструктураны бириктирдик. Ал келечекте ал менчикке кетпейт. Ал келечекте балким бир холдинг болот. Крупный бир жакшынакай бир холдинг болот. Урматтуу коллегалар. Ошон үчүн цифровизация биз алда көздөй барыш керекпиз. Биз мына сиздер билесиздер, QR код менен төлөш керекпиз. QR код менен жеңилдиктерди кылып бериш керекпиз. Кийинки суроом ушул Талант мырзага, цифровизация министринин өзүнө ушул мына 2-3 айдын жүзү болуп калды го, отурганда. Ушул региондордо, алыскы региондордо ушул элдин мындай бир очередте туруп жанагындай бир алыскы жолдо жүрүүнүн маселесин чечүүдө кандай иш-чаралар аткарылып жатат? Маалымат иретинде. Рахмат, Максат Канатбекович, бул вопрос боюнча биз ишибизди алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө быйылкы жылы коюлган 8 центр обслуживания населения. Ошонун 4-өсү уже ишке кирди. Азыр мына Кантта дагы 2 шаарда ачылганы турат. Бул именно ошо жагынан. Бирок биз мындан да өтүшүбүз керек, кетишибиз керек. Анткени бүт бартын жана электронный QR код менен платежка деп мына эртең буюрса бакыт эсегешевди чыгарып атабыз. Аны уже ишке ашырдык, программаны внедрять эттик. Эртең уже бүт немелерге представлять этебиз официально уже. Жумуштар ишке жылып атат астыка. Рахмат, шуну да сизден маалымат иретинде койгон эдим эле. 3-чү суроом бул Минфин Чолпон Ата шаарындагы лифт боюнча 2 миллион ушул 5 жылдан бери чечилбей келатат. 2 миллион сомдук лифт 10 секунд. Ушул суроомо эле жооп берип койсо, бюджеттен Минфин качан карап бере алат? Себеби бул уже планга кирген. Лифтти жасашыбыз керек, бул баягы срочный порядок. Кечирко эсебний лифт. Минздрав аркылуу заявка түшсү, карап берели. Мында маалымат ошо. Барбы, Минздрав маалымат барбы сиздерде? Так, айтып коюңузчу. Биз заявка бергенбиз. Максатбек Канатбекович, Минфинге биз заявка бергенбиз. Бул азыр планга киргизилип атат дейт. Процедурный 5-чи микрофон. Гостройдун маалыматы бар, Минздравдыкы да бар, анан бюджеттен Минфинде кандайча жок маалымат дегенимде, ошол мынакей маалымат жок болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин лифти жасалбай келатат. Ал жерден элдер 3-чү этажга кирип чыгуу, тем более туристтик мезгилде абдан оор кыйынчылыктар жаратат да. Гострой бар болду экен, Гострой болсо. Маалымат тууралуу эле Минфиндин министрине жетпей калышы мүмкүн. Жакын арада эле чечилди. Максат Канатбек, чечебиз маселени. Чечилген уже. Бакыт Эргешев чечилген, только министрге жетпей калышы мүмкүн. Себеби бул жакын арада эле биз мындай жолугушуу өткөрдүк. Ошондо баары чечилген. Точнее 3 күн мурун. Жан билбейт экен. Мен 3 күн мурун последний баягы состоявшийся переговорду айтып атам. Министр билбей калышы мүмкүн. А берки заманан кийин кап эмнесин билет. Маселени тактап жазуу түрүндө. Мен жазып алдым, Максат Канатбек, жазып алдым, лифт боюнча больницада жазып алдым, Чолпон Ата шаарында. Азыр министр финансы мен өзүнө сөз алдым, чечесимизин чечем деп атат.